Кыргызстандын муфтияты номер 5 фатвада тармактык маркетинг арам деген өкүмүн чыгарып атат. Эмнеге мындай өкүм чыгарып атат жана кандай каталар бар? Экинчи пункт. Келишимде сүткорлуктун рибанын болуусу. Андан өткөнү сатуунун бул түрүндө сүткорлуктун эки түрү орун алган. Акчага акча менен узартуу жана үстүнө кошуп берүү деп. Мындайча айтканда узун текст өзүңүздөр интернеттен көрсөңүздөр болот. Номер 5 фатва. Фатва номер 5 деп интернетке жазсаңыз тексти чыгат. Өзүңүз да көрүп чыксаңыз болот. Же болбосо менин YouTube каналымда мен толук текстинди окуп жооп берип кеткем. Көрсөңүздөр болот. Мирлан Батырханов 40 деген каналда адал арам тармактык маркетинг деген плейлистте толук видеолор бар. Толук кандуу талдаулар бар, көрсөңүз болот. Мындайча айтканда айтып атат, адам кошулуу үчүн кандай бир акча берет деп атат. Бир акча берип анан кошулат деп атат. Ал эми товар алып сатса, эгер товар алса, ал бул товар шылтоо орто жолдо деп атат. Анын негизги максаты соода кылуу эмес, анын негизги максаты көптөгөн өзүнүн артынан бир адамдарды тартуу деп атат. Ошол тартып, ошолордун соодасынын эсебинен акча чөйт ага деп атат. Бул башкача айтканда сүт койлуктун бир түрү деп атат. Демек көрөлү. Эгерде товар шылтоо болчу болсо, анда ал тармактык маркетинг эмес. Анда ал жалган тармактык маркетинг же болбосо жашыруун каржы пирамидасы, бул эң коркунучтуу жана ачык каржы пирамидасы. Бирок менимче муфтият бул экөөнүн айырмасын, же үчөөнүн айырмасын билбейт. Бул боюнча толук түшүнүгү жок, түшүнүк ала элек. Андыктан буларды үчөөнү бири-бирине жабыштырып, тармактык маркетингде да ушундай деп коет, Бирок жашыруун каржы пирамидасы жана каржы пирамидасы мыйзам түрүндө көпчүлүк өлкөлөрдө тыюу салынган. Тармактык маркетинг тыюу салынган эмес. Эмнеге дегенде, бул жерде бардык эле бизнестердегидей бул бизнестин болгону бир башкача түрү. Мыктыбай Арстанбек да өзүнүн видеосунда айтып кеткен, бул дүкөндүн башкача түрү деп айткан. А так бул ошондой эле бизнес, бул эч кандай арам эмес деп айткан. Эми көрүп кетели кандайча. Бардык эле бизнесте биз дүкөн ачсаңыз же бир кафе ачсаңыз, ошол дүкөнгө сиз көп кардар таба алсаңыз, сиздин бизнесиңиз өнүгүп кетет, Ал сиз блогерлер аркылуу акча киргизип табышыңыз мүмкүн, өзүңүз издеп табышыңыз мүмкүн, же болбосо эл көп жерге ачып, көп ижара төлөп ачышыңыз мүмкүн. Бирок ошол жерде сиз кардар таба албасаңыз эмне болот? Бизнесиңиз банкрот болот. Киргизген акчаңыз чыкпай калат. Анда сиздин ишиңиз арам экен да, муфтияттын айтуусу боюнча. Эгерде сиз ошондой бизнес ачсаңыз арам экен да. Ал эми биз иштешип аткан Фаберик компаниясы сиз кардар таппай калсаңыз эч нерсе жоготпойсуз деп атабыз. Убакыт жоготушуңуз мүмкүн, бирок акча киргизбейсиз бул жерде. Кардар таппадыңыз, өзүңүз ансыз деле керектүү. 1000 сомдук же 1,5 сомдук продукция алдыңыз, колдонуп көрдүңүз. Колдонуп көргөн продукцияңызды айтып атасыз. Жалган айтпай атасыз, блогерлер ошоп. Же элен самсаңызды мактап айтасыз. Өзүңүз жеп көргөн продукцияны жакса жакты, жакпаса жакпады деп айтып атасыз. Акчасы жакса жакты, жакпады деп айтып атасыз. Ошентип жарыя кылганыңызда кардарлар кызыгып атат. Кызыгып соода болгондо сизге акча төлөп атат. Мунун эмнеси арам? Демек, мындай адашкан, мындай катасы көп фатванга ишеништин кереги барбы?